Мынакей биздин келечекте электриктерибиз сиздерге бүгүн Nissan Almera'nын штатный магнитоласынан кантип биз Android магнитолага айландырабыз. Биз бул жердеги өзүнүн штатный штекеринен кантип эмелердин контакттарын табып, кайсыл проводка колонка экенин, кайсыл питание биз магнитолага через замок постоянный питанияларды издеп тапкандай бүгүн үйрөнөбүз. Бизге эң эле биринчи кезекте магнитола коердун алдында керектүү болгон вот биздин мультиметр жана бизде мындай контролька керек болот. Ушундай бизде контролька керек болот. Бул контролька эмне керек? Бизге масса менен пилусту табыш үчүн керек. Бул мультиметр бизге эмне керек? Бул бизге көрдүңүздөр, колонканы табыш үчүн керек бизге. Ушундай эки аппарат менен биз өзүбүздүн штатный магнитоланы ушундай болгон Android магнитола айландыра алабыз. Эң эле кезекте караңыздар. Бизге биринчи эле эмне керек? Магнитоланын өзүн күйүшү үчүн бул жерде постоянный пилус и через замокту ачканда бир пилус келет и бир масса керек. Ошол менен биздин магнитола иштейт. Ошону караңыздар. Баарыңыздар көрүнүп атабы? Бизге штатный магнитолада любой эле машинада бир постоянный пилус болот. Ал постоянный пилусту биз бул жактан таба алабыз. Машина өчүк кезинде деле ал постоянный пилус бул жакта келип турат. Эми караңыздар. Бул жерде штатный магнитолада көрдүңүздөр. Аварийка, мынакей, аварийка, магнитола бүт баары ушунун ичинде экен да. Значит, бул жерде деген мына штекеринде бирөөсү кнопканы косо, бирөөсү аварийный кнопканыкы келген да бул штекерлердечи. Бирөөсүндө мынакей биздин магнитолага жооп берген, колонкага, радиого жооп берген биздин бир штекер болот ичиндечи. Биз ушулардан сразу эле караңыздар. Эң эле булардын проводкалары ичке болуп турат, бизде бул жерде деген главный питание проводкалар жоон болот да. Обязательно. Эми караңыздар, бир масса, бир постоянный пилус бул жерде болуш керек обязательно. Караңыздар. Сразу эле текшеребиз. Вот. Бизде масса экен бул. Коричневый цвет масса экен. Сразу эле биз буну көрүшүбүз керек. Масса деп туруп, мынакей бул жакта мындай болгон штекерге биз улайбыз да. Мынакей көрдүңүздөр. Бул жерде кара зым, бул масса болот. Сразу эле бул жакта кесебиз, туруп бул кара масса зымга улайбыз. Эми экинчи караңыздар. Бул жерде постоянно пилус болуш керек. 12 вольт. Вот мына бизде постоянно пилус экен 12 вольт. Бул 12 вольтту биз бул жерде турган мындай Б пилус деген сары зымга улайбыз. Бул магнитоланын постоянно пилусуна жооп берген зым. Эми караңыздар. Бул жерде эми через замок бир пилус келиш керек. Азыр мынакей көрдүңүздөрбү? Бул постоянно пилус, башка пилус жок. Текшеребиз. Башка пилус жок, Эгерде через замоктон пилус келбесе, биздин магнитола иштебейт. Ошон үчүн через замок бир пилус келиш керек. Эми замокту ачабыз. Замокту ачтык. Замокту ачканда бул постоянный пилус болду. Бундан сыртта да бир пилус болуш керек. Текшеребиз. Вот мына бир пилус пайда болду, Көрдүңүздөр. Эми азыр мына кара, замокту ачып көрөбүз. Жабып көрөбүз. Жаптык, жок болду. Көрдүңүздөрбү? Оба. Мынакей. Бул через замок биринчи положениеден бураганда уже келет. Болду. Бул через замок болду, Өчүрүп жандырып текшерип алабыз мынакей. Уже башка жакта пилус жок. Текшерип көрөбүз. Көрдүңүздөрбү? Текшеребиз. Жок. Вот мына через замок. Уже бул через замокту биз бул жерде ACC деген проводка болот. Кызыл көбүнчө уже азыркы биздин заманбап Android магнитоларда, простой магнитоларда ушундай зымдар болот. ACC деген зымга улайбыз. Асында бул кызыл цветте болот. Ушуну биз через замок улайбыз. Ошондо биздин магнитолабыз замокты ачканда күйөт, өчүргөндө өчөт. Ушул менен биздин магнитолабыз күйөт да. Бизде эми мына караңыздар. Эми вопрос бул жерден
ушунча зымдар бар да арасындачы. Эми ушул жерден биз колонканы таап алышыбыз керек. Колонканы табыш үчүн билесиздер, колонканы прозонка алганда, колонканын ичине кеткен эки провод прозонка болот да бири-биринечи. Прозонка дегенди билесиздер, сеп мындай бүтүн болуп чыгат да. Теоретически өткөндө эле эми караңыздар. Бизде мультиметрде бул жакта белгиленгендей мына көрдүңүздөрбү? Прозонка белгисине коебуз. Коюп туруп эки мени текшерип көрөбүз. Көрдүңүздөрбү? Башын текшерип көрөбүз. Прозонка болот. Үн чыгыш керек. Биринчи текшерип алабыз мультиметрдин өзүн. Значит чыгып атат, Эми караңыздар, бул жерден колонканын эми проводкаларын табабыз. Бул жерде эки зым келет да, колонкаданчы. Эки зымды биз бул жактан текшергенде, эгерде колонка целый болсо, биз бул жактан штекерден текшерген учурда прозонка болот, ушундай болупчу. Зым бүтүн экенин белгиси берет. Уже звук чыкты, значит ал колонка бүтүн. Эми караңыздар. Текшерип көрөбүз. Мынакей. Уже бул жакка тийишпейбиз. Мына жоон проводторгочу. Биринчи эле мына штекерге бир жагын саябыз, мына зымдар. Көрүнүп атабы барыңыздарга? Саябыз. Эмсе кийин текшерип көрөбүз ар бирин. Мынакей. Сразу эле эме болду, көрдүңүздөрбү? Звук чыгат. Болот атабы? Ушунда звук чыгат. Калгандарына текшерип көрөбүз. Мынакей. Калгандарына чыкпайт бул. Көрдүңүздөр, чыкпайт бул. Значит, бул эки зым, мынакей артында турган эки ичке зым, мына жашыл менен ак, экөө бир колонка уланат. Түшүнүктүү болуп атабы барыңыздарга? Ооба. Уже буну сразу эле мына эки зымды биз аташпаш үчүн сразу кесип туруп эле бизде мындай болгон, мына штекер, караңыздар. Штекерибиздеги бул жерге колонканын зымдарын улап алабыз. Мынакей, мындай болгон, мына RL, RF деген эки жашыл бир колонка. Бул жерде эки ак бир колонка, эки серый цветтеги проводка отдельный бир колонка. Бул жерде турган мына эки фиолетовый. Көрдүңүздөрбү? Эки фиолетовый бир колонка. Эми көрдүңүздөр, караңыздар. Бул жерде бир колонка чыкты уже. Биз бул жерден сразу эле мынакей калаган любой. Эми азыр чындыгында биз бул проводкаларды кайсыл колонка экенин табыш үчүн ар бир эми эшикти ачып чыгышыбыз керек да. Кайсыл цвет экенинчи. Эми клиенттин сөзүнө жараша кыласыздар да, эгерде жок, мага ар бир колонканын өзүнчө проводкаларын таап бер десе, сиздер ар бир эшиктерди ачып, кеткен зымдардын цветтерин көрүп, ошо карап туруп, бул жактагы зымдарды улап бересиздер да. Эгерде жок, тимеле кой десеңер, клиент тимеле кой десе, анда бул жердеги биздин колонкалардын проводкаларына улайбыз. Караңыздар. Мына серый цветке улайбыз. Экөөнү сразу улап алабыз, чтобы адашпаш үчүн. Эми кеттик, эми экинчи колонкага издейбиз эми. Караңыздар. Бул экөө бир колонка болду да. Бул жакка тийишпейбиз эми. Экөөнү текшерсек жок. Бул да жок. Вот. Көрдүңүздөр, үстүндөгү эки зым уже бир колонка экен буларда. Мына. Бир розовый, бир красный. Экөө бир колонка экен. Буга уже сразу эле бул жерден бир провод алабыз. Биз серый уланды. Бул жакта фиолетовый улайбыз. Сразу улап кете беребиз. Контакт чыктыбы? Кесебиз, сразу улап алабыз. Чтобы эми адашпаш үчүнчү. Дагы кеттик. Уже экинчи колонка чыкты. Уже бул эки проводко тийишпейбиз. Эми кийинки колонканы издеп көрөбүз. Уже жок. Жок. Мына жок экен.
Вот мына. Биздин 3-чү колонка. Уже табылды. Бул жерде мына кара. Бир оранжевый, бир желтый цветтеги эки зым. Бул значит бир колонка кетет да. Көрүп атабарыңыздарга. Значит шуну сразу эле кесебиз. Бул жерде эч кандай улап атканда айырма жок. Мына мисалы цветтерин айырма болуп атпайбы мынадачы? Бирөөсү мына черный зеленый, бирөөсү жөн обычный зеленый болуп атат. Бунун эч кандай айырмасы жок. Кайсы зымды кайсыга уламай. Болгон ошо эки колонканын зымын табасыздар дагы айырмасы жок. Улап кое бересиздер монучу. Анткени эки зым тең колонкага барат да. Иштей берет колонка. То есть кийин бул жерде азыр караңыздар, 4-чү колонкада эч нерсе жок болуп атат. Бизде азыр бул эки зым тоже бул да колонканын зымы болуш керек негизичи. Жок, бул жерде так. Мына эки зым болуш керек эле колонканыкычы. Бул жерде жок экен. Прозунка чыкпай атат. Неге дегенде, эгерде машинадан бир колонкасы иштебесе, ичинде колонканын өзүндө обрыв болуп калса, же колонка барган бир проводкада обрыв болуп калса, анда значит бул жакта эч кандай прозонка болбойт. Эки колонка болсо, эки проводка кирип колонкадан бул экөө контакт этет. Түшүнөсүздарбы? Эки зым колонка кирип экөө контакт этет. Контакт эткен үчүн бул жакта азыр биз прозонка кылганда бул сеп бүтүн деп чыгып атат бул жактачы. Эгерде бул колонканын ичинде сеп үзүлүп кала турган болсо, же ушуга барган колонка барган зым эшиктен же башка жерден үзүлүп кала турган болсо, значит бул жактан прозонка болбойт. Ошентип түшүнүшүбүз керек. Сизде могу 3-чү колонка жок экен же 4-чү колонка жок экен дебейчи. 3 колонка чыкты, бирөөсү чыкпай калды, же 2 колонка чыкты, бирөөсү чыкпай калдыбы? Анда болду. Клиентке айтыш керек, байке, сиздин колонкаларыңыз биринчи эле негизи мына караңыздар. Эшики машина келди, магнитола улатам деп келди да. Магнитола улатам деп келгенде өзүнүн штатный магнитоланы бир сыйра текшерип койгула. Кайсыл эмелери, эшиктери иштеп атат, колонкаларычы? Арттар иштеп атабы, алдылар иштеп атабы? Биринчи ушуларды байкап коюш керек. Анан клиентке айтыш керек, байке, сиздин бул эшигиңизде звук чыкпай атат. Колонкаңыз иштебейт экен. Аны текшерип көрүшүңүз керек. Же колонкаңызга келген сеп бүтүнбү? Питание келип атабы? Ошону текшеришибиз керек. Эгерде бүтүн болсо, колонкаңызды алмаштырышыңыз керек деп клиентке түшүндүрүп айтыш керек да. Анткени мисалы кээ бир клиенттер болушу мүмкүн. Магнитоланы алмаштырып бүткөндөн жок, менин бул эшигим иштеп аткан эле. Сен бир нерсе кылып колонкамды күйгүзүп койдуң деп айтышы мүмкүн да. Түшүнүп атасыздарбы? Ошол ситуацияга кабылбаш үчүн биринчи сиздер өзүнүн штатный магнитоласы менен текшерип көргүлө. Кайсыл колонкаларыңыз иштеп атат? Анан клиентке түшүндүрүп айтыш керек. Ушул колонкаларыңыз иштеп атат, арт жагы, алды жагы иштеп атат. Ошолорду устранить этелиби же коюп кое берейинби депчи? Анан жок, устранить этип бер десе, анан кийин эшиктерин ачып, колонкаларын текшерип, зымдары бүттүнбү, бүтүн эмеспи? Ошолорун текшересиздер. Түшүнүп атасыздарбы? Ошол мисалы бул эшикке зым бир эки провод барат да колонкагачы. Анан бул жактан ошол зым мисалы сиз бир проводканы мисалы мына эки жашыл менен ак бир колонка барды да. Допустим, бул мына эшиктики деп койлу да. Водитель жактагы эшиктики. Эми сиздер ушул водитель жактагы эме чыкпай атат. Колонкадан звук чыкпай атат да. Значит, эшикти ачасыздар. Эшикти ачып туруп, ушул кеткен штекердин мына жашыл зымдан. Жашыл зым менен бул жактан колонка барган жашыл зымды экөөнү через мультиметр прозонка кыласыздар. Экөөнү прозонка кыласыздар. Бул жакта жашыл зым менен ал жакта жашыл зымды тийгизгенде прозонка болсо мына чыкылдапчы. Значит, бул жашыл зым уже бүтүн. Эми экинчи проводу бул ак зым болот да. Проводкачы. Ушул менен ошол ак зымды эме кыласыздар. Прозонка аласыздар. Значит, бүтүнбү зым? Проблема колонкада. 100%. Анан мындай да болуп калат. Юганстарчы, кээде
азыр бу сенсорный магнитолада андай проблема көп болбошу мүмкүн. Бирок обычный эмелерде, магнитолаларда алардын артындагы ушуга жооп берген система күйүп калышы мүмкүн да. Түшүнүп ушул мисалы эки коричневый иштеп, коричневый менен зеленый иштеп туруп, бир экөөнө кеткен зым иштебей калышы мүмкүн да, ичиндечи. Платадан күйүп калышы мүмкүн, же иштебей деле калышы мүмкүн, заводко ошондой болуп калышы мүмкүн да. Анан сиздер карадыңыздар, колонканы өзүндө эле мындай питание берип көрсөңүздөр, иштебеген түшүнөсүздөр. Сразу элечи. Стендтен барып, минус плюс берсеңиздер, кадимгидей иштеш керек. Колонкачы тык этип иштейт. Значит, ошентип иштеп аткан болсо, колонкада проблема жок да. Бу магнитоланын өзүнүн ичинде проблема болуп калышы мүмкүн. Ушундай ситуациялар болот. Ошон үчүн ошондой ситуацияга калбаш үчүн биринчи текшерип туруп, анан кийин колонканы текшердиңиздер, баардыгы жакшы. Значит, магнитоланын өзүндө болуп калышы мүмкүн да. Ушу колонкаларга жооп берген система күйүп калышы мүмкүн ичиндегичи. Ошол себептен да болуп калат. Эми көрдүңүздөр, уже бул жакта колонка целый, прозонго болуп атат. Значит, колонка бул жак жакшы магнитоладан. Анан проводкаларды текшердиңиздер. Проводкалар баардыгы жакшы. Колонканы текшерсеңер, реакция жок. Уже болду. Колонка замена болуп, анан иштейт. Түшүнүңүздөр, полный эшиктерди ошентип эле текшересиздер. Колонкаларды текшергиле, проводкалардан питание келип атабы, келбей атабы, сеп бүттүмбү, бүтүн эмеспи? Ушуну текшересиздер. Колонканын эмеси бүттү. Проблемасы бүтөт ошол мененчи. Эми караңыздар. Бизде караңыздар. Обычный өзүнүн штатный магнитоланы Android магнитола коерду. Бизде биринчи билесиздер, эмне керек, кандай питание керек? Бизде масса керек, постоянно пилус керек и через замоктон пилус керек, Ушуну караңыздар. Пилус бар, постоянный. Масса бар. И бул жерде бизде через замок бар, Мынакей. Замокты ачканыңыздар бир пилус келет. Эми караңыздар. Эгерде бул жерде бизде бир через замоктон пилус жок болсо, же постоянно пилус жок боло турган болсо, мисалы клиент келиши мүмкүн. Менин магнитолам иштебей атат. Мага штатный эмес, Android магнитола коюп бер деши мүмкүн да. Анан сиздер биринчи эле бул жерде коерду, постоянно пилус барбы, через замоктон пилус барбы, текшересиздер да. Эгерде бул жерде постоянно пилус жок болсо, же через замоктон бир пилус келбесе, значит, бунун өзүнүн предохранители болот. Через замоктун дагы и постоянно пилустун дагы өзүнүн предохранительдери болот. Отдельно предохранительдери болот. Мисалы, через замоктуку, через замоктон келген питанияныкы основном салонда болот. Салондун монтажы блогунда предохранитель болот. А постоянно пилустун предохранители основном капот жакта болот. Түшүнүңүздөрбү? Эгерде түшүнбөсөңүздөр, схемасын, электронный схемасын ачып туруп, предохранительдердин эмесин көрсөңүздөр, цифрасын кайсыл эмеде, катарда кайсыл эме аудио системанын предохранители жайгашкан. Ошону көрсөңүздөр табасыздар.